Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу замандаштар, урматтуу окуучуларым. Бүгүн сиздерди Арапа майрамыңыздар менен, эртеңки айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар бир үйгө Аллахтын нематтары келсин. Үй бүлө тынч болсун, үй бүлө тынч болсо мамлекет тынч болот. Эми сиздерге бир Осман империясы, чоң улуу империя 400 жылдан ашык дүйнөнүн жарымын кармап жүргөн. Азыр мен сиздерге бир жакшы сабак айтып берейин эми. Угуп коюңуздар. 400 жылдан ашык, 500 жылга жакын Осман империясы кармап турган. Ошол убакта алардын дүйнөнүн падышасы десек дагы жагылбайбыз, Сулейман Султан. Бул өзү жашы жетип калган, өлөр алдын билип калгандан өзүнүн аскер башчысына бүткүл дарыгерлердин бардыгын чакырат. Дарыгерлерди чакыртып, солдаттарды кошуп тизет дагы. Анан аскер башчысына айтат: "Мени табытка салганда" дейт. "Жалаң гана дарыгерлер табытты көтөрсүн" дейт. Жалаң дарыгерлер дейт. Ар бир кадамымда дейт, алтын теңгеден тыштайсыңар дейт. Мен мазарга жеткиче дейт, ар бир жолдун четине алтын теңгелерди тыштайсыңар дейт. А мени табытка салганда эки колуму өдө кылып чыгарып койгула дейт. Мына мен силерге ушу осуятым дейт. Өлөр алдымдагы осуятым, аманатым дейт. Ушуну аткарасыңар дейт. Дегенде аскер башы мунун сыры эмнеде дейт? Падышам дейт. Шуну айтып коюңчу дейт. Дүйнө жүзүн башкарып отурган падыша, алтындардын ээси, 1000 деген алтындар, дүйнөнүн баарын көргөн адам. Анан ошондо чечмелеп берет. Мен дейт, Султан падыша дейт. Дүйнөнүн жарымынын көбүн багындырып алдым дейт. Мен дейт, 1000 деген медиктерди чакырып өзүм оорумду сураштырдым, эч ким айыктыра албай койду деди. Ошондуктан дедим, мен канча падыша болсом дагы ажалым жеткенде өлүмдөн качып кутулбайт экенсиң дейт. Ошон үчүн мени дейт, ошол убактагы эң күчтүү дарыгерлер мунун табытын көтөрөт. Биринчиси ушу дейт. Канча күчтүү дарыгер болсо дагы сени эч качан ажал жетсе өлүмдөн сактап кала албайт дейт. Экинчим дейт, ар бир табытым көтөрүп атканда жолдун бардыгына теңге чачкыла дегеним дедим. Мен бул дүйнөнүн акчасын бардыгын алып кеткен жокмун дедим. Бул акча элге калды деди. Ошон үчүн дедим, менин алтын теңгелердин бардыгын элге чачкыла деди. Үчүнчүмү чечпелеп берейин десем, менин табытымдын үстүнөн эки колуму монтип чыгарып койгонуңар, мен кур алакан келдим, кур алакан кетемин деди. Улуу султан, падыша, дүйнөнү башкарган, империя курган падыша мына ушунча жыл жашап, эки колун ошо табыттан чыгарып койгондо кур алакан кылып туруп, эч нерсени албай кеттим дейт. Мына ушу 3 ошонун завети болгон. Эми менин ошолар жөнүндөгү оюм. Бизде дагы урматтуу спорт сүйүүчүлөр, данышмандар, кыргыз эли адамдын өзүнө жараша үйү, жумушу, андан артык нерсенин бул турмушта кереги жок. 1000 деген, 100 миңден фараондор өткөн, империялар өткөн, Сулла дегендер өткөн, Италиялардан. Дүйнөлөрдүн бардыгын башкарган, бирок алар деле куралакан кетишти. Аларды деле менмин деген медиктер сактап кала албады. Мисалы мен мынтип ойлойм да, Гитлер гүлдөгөн Европаны басып алды. Буга дагы эмне керек эле? Байлыктан башка адамдын бийлигинин үстүнөн дүйнөнү башкарууну каалап кала турган деңгээлге биз жеткирбешибиз керек, байлардычы. Ошондуктан бардык курбан айтыңар кут болсун. Ар күнү өлүмдү эстеп жана ашыкча мүлк, дүйнө адамга эч качан пайда алып келбешин билип жүрүңүздөр. Сиздер менен коштошуп, Сапар агай.